Бул конок үй Караколдун так борборунда жайгашкан. Ишкерлик каттоодон өткөнү менен кассалык көзөмөл аппараты жок иштеп жаткан. Демек түшкөн киреше көмүскөдө калууда. Сиздер кассалык аппарат алсаңар, келген адамга эле пробивать этесиңер. Бул биринчиден. Экинчиден, биз наличный платеж алсаңар, 4% төлөйсүңөр. Наличный алып. Тем более силердин площадь позволяет ККМ аппарат алганга, единый налог ташкангачы. Текшерүүдө салык эле эмес, сапатта көзөмөлдө. Айрым конок үйлөр кооз жарнамаланганы менен кызмат көрсөтүү шарттары талапка дал келбеген учурлар да бар. Ал үчүн бөлмөлөрдү желдетип, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп туруулары да кажет. Канализацияны жасаганда сантехниканын эмеси, клапандын турамасы ансаган болуп. Негизи ушулердечи. Анткени силерге келди да туристчи. Эртеңки күнү полностью Караколдун гостиницалары ушундай жыттанат экен же дагы бир ушундай минустары бар экен деген ой кетип калат. Эптеп эле киргизип акчасын алыш эмес да? Байке. Январдын 20-сында барып каттоодон өткөм. Каттоодон өтүп, анан башка банктарга барып, эртерээк алып мен да ошоктон иштей берейин, таза ушинтип келип калса кишиге кыжаалат болуп калбайын деп аракет кылсам, эң минимум деген ошол 1 жума 10 күндө беребиз деп айтышты. Бул жанагы ККМ аппараты боюнча кайрылып атам да. Мен кезекте уже мурдакы жуманын 4-күнү тургам. Ошо получается 4 рабочий денден 3 күн, бүгүнкү менен 4-5 күн болуп кетет. 2 жол эле киргизсек, биз ошондон бери киргизе элекпиз. Кала четиндеги бул тамдын кожойкеси дагы коноктосуп киреше табууну көздөптүр. Шарттары жаман эмес, бирок мыйзам жок. Каттоо да, салык да жок, көмүскөдө капчык толтуруунун жолу тандалыптыр. Биз акты түзүп беребиз. Актын негизинде бизде юрист карап берет. Ошонун негизинде административдик чара колдонулат да. Адистердин айтымында 1,5 жыл мурда Караколдо 90 гана конок үй каттоодо турган. Азыркы тапта болсо 160ка чыкты. Дагы көмүскөдө көрүнбөгөн канчасы бар. Эсеп жок, жооп жок. 1,5 жылдын ичинде 2 эсе каттадык десек болот. Эми ага чейин арасында мыйзамсыз иштеп аткандары бар. Андан тышкары катталбай жүргөндөр бар да. Жаңы ачылгандар бар. Мыйзамдуулугун текшерип коелу. Ал эми салыкчылардын каттоосунда бүгүнкү күндө батирлерин ижарага берип ишкерлик жүргүзгөн 184 жаран бар. Бирок мыйзамсыз капчык толтуруучулар четтен чыгат. Канча кишисиңер силер, канча убакытка? Биз 2 кишибиз. Суткага? Ооба. Суткагабы? Ооба. Суткага 2,5 миң болот. 2,5 Байке, кассовый чек бересиңерби? Жок. Бербейсиздер. Чек жок, анда гостиницага барышыңар керек. Өткөн жылы Караколго 150 миң турист келген. Кышкысын, айрыкча декабрь-январда агым күч. Ал эми жайкысын майдан сентябрга чейин. Эң башкысы киреше алуу үчүн шарт жана талаптар зарыл болууда. Азыркы мыйзамсыз мейманканалардын дагы, батирлердин дагы абалы абдан начар. Эч жерге катталган эмес. Андан тышкары мамлекетке чоң зыян келтирип атат да. Анткени ушул эле мейманканаларга келген биздин туристтер абалын көрүп бизге абдан нааразычылыгын көргөзүп атышат да. Анткени булардын баардыгы ар кандай рекламалардан алышат дагы, келгенде такыр башка нерсеге туш болуп атат да. Туристтер көбөйгөн сайын салык төсөт. Өнүккөн өлкөлөр казынасын туризмден толтурушат. Дал ушул туризмден эле Караколдун салык кызматына өтүп кеткен жылы 14 миллиондон ашык каражат түшүптүр. Бизде 24-жылы общий түшкөн болушу гостиница жанагы конок үйлөрүнүн түшкөн салыктары 1 жылдык 9 миллион 644 миң түшсө, 25-жылы, 2025-жылы 14 миллион 272 миң. Мындай айтканда 148% темпрос берилген жогору. Ортодон 4 миллион 628 миң жогору түшөт. 24-жыл менен 25 жылдын айырмасын алганда. Конок үйлөрдү, мейманканаларды иштеткендерден сырткары батирлерин узак жана кыска мөөнөткө бергендер дагы бирдиктүү салыктын негизинде каттоодон өтүп 4 жана 6% ченде ишкерлик жүргүзүүсү керек. Мыйзамсыз иштегендерге чара көрүлүп, айып пул салынат. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаары.